Allah Taala ата эненин балага болгон мээримин өтө көп кылганда, өзгөчө апанын мээрими. Мындай бир туура эмес түшүнүк бар, баласын кызын өпсө болбойт, тем более ата энесинин алдында депчи. Ошол үчүн сиз аны өппөйсүз, апасы өпкүлөй бергенден кийин сизди укпайт да апасын угуп жүрө берет да ошол. Телефонго тапшырып койду, телефонун ар жагынан мультик жасаган эки адам тарбиялап атат да. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها ومعها بنتان لها قال فأعطتها عائشة رضي الله عنها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ثم أخذت تمرة لتضعها في فمها. Айша небіз Анас радиаллаху анху риwayat кылат, бир аял Айша небиздин жанына келет. Айша небиздин үйүнө кирип калганда жанында эки кичинекей кызы бар эле. Айша небиз 3 курма берет. Аял курманын экөөсүнү кыздарына бирден берет. Ал эми 3-чү курманы өзү алып оозуна салайын дейт. Аңгыча эки кичинекей кызы курмаларды жеп коюп, апасын колдогу курманы карайт. Фасадаатха нисфайни. Ошол убакта курманы апасы кайрада экиге бөлүп, фаатат кулла вахидатин минхума нисфан. Экөөсүнө курманы жарым-жарымдан кылып бөлүп берди. Эки кызы жеп алды. Вахаражат чыгып кетти. Ошентип бир аздан кийин пайгамбар алейхисалам келгенде Айша небиз ушул окуяны айтып бергенде пайгамбар алейхисалам айтты: "Лакад дахалат бидаликал жанната", ушул кылган иши менен ал аял жаннатка татыктуу болду деп. Аллах Таала ата эненин балага болгон мээримин өтө көп кылганда, өзгөчө апанын мээрими. Ошондуктан ата эне баласына мээрим кылып, баласына жакшы таалим тарбия берсе, ошол кылган иши менен дагы жаннатка татыктуу болот. Ошондуктан эки кызына курманы бөлүп берип, бир курманы дагы не кылды? Дагы бөлүп бергендиги үчүн, ошол балдарына кылган мээримдүүлүгү үчүн эмне кылды? Пайгамбар алейхиссалату вассалам Аллах аны жаннатка киргизди деп айтты. Эми элестетип көрүңүз, апалар балдарына, кыздарына кандай мээримдүү болот да. Бир чоң эне, картайган чоң эне дуа кылат да: "Эй Аллах, мен күркүрөгөн күздү алып кет, күздө өлөйүн" дейт. Кышта өлтүрбөй эле койчу. Өлсөм да кышта эмес, жазда өлөйүн дейт. Анан жанындагы нөөрөлөр сураптыр да: "Неге сиз кышта өлбөйүн деп жатасыз? Эми кабырдын ичи окшош эле го, ысык суугу" деп тамашаласа айткан экен да. "Кышта өлүп калсам балдарым кабыр каза албай кыйналат" депчи. Өзү өлүп жатат, аны менен иши жок, бирок балдарын ойлойт да. Жазда өлсөм кабырды казганга жеңилирээк болот, кичине пышык деген болот, балдарым анча-мынча кыйналбай мени жеңилирээк көмүп алат дейт да. Эне байкуш ушундай адам өзү 80ге кирсе, сиз 60ка кирип калсаңыз да баары сиз барго 1 жаштагы баладай ойлой беретсиздичи. Кандай экен, тынч бекен, эсен аман бекен. Бирок тургандар, ошончо бизди ойлогон энени биз кайта ойлоп койбойт экенбиз да. Сиз канча жашка кирбеңиз, энеңизге баары бала болосуз да. Баары кой сен билбейсиң, мен билем деп бизге пикир айта берет. Эмне үчүн? Себеби эне дегендин жүрөгү ушундай бүткүл нерсени баткырат экен да. Үйдө 5 баласы бар, 5 түрдүү характери бар, 5 түрү менен сүйлөшө алат, 5-өөнө переводчик болуп бере алат. Атасы менен алтоогочу. Алтоонун ортосуна переводчик болуп бере алат. 5-өөнүн тилин өз-өзүнчө билет, бир дагы баласын жамансың деп кууп чыкпайт да, жаманын дагы жакшысың деп жүрөт. Жаманы дагы арызыны бар, ошол апасыга айтат да. Мына ушундай мээрим менен балдарды тарбиялаш керек. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, балдарга жакшылык кылыш керек, балдарды жакшы көрүш керек, бирок чектен чыгып кетпеш керек да. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: "Атан набия саллаллаху алейхи ва саллям рajulun ва мa'hu sabiyun." Пайгамбар алейхиссаламга бир адам келип калды. Баласын көтөрүп алган экен. Фажала ядум илайха, кайра-кайрылы баласы, кичинекей баласын кучактай берди да. Факала наби алейхиссалам, пайгамбар салам айтты: "Атархаму?" Райым кылып, мээримиңе бөлөнүп мындай сагынып кетип жатасың сен? Калана мова деди. "Аллаху архаму бика минка бихи." Алла сен балаңа кандай мээримдүүлүк кылсаң, Алла сенден нага көбүрөөк балаңа мээримдүүлүк кылат. Алла мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү болот деп айтты. Эң мээримдүү зат Аллах Таала болот. Ошондуктан урматтуу жүргөндөр, балага мээрим кылып жакшы көрүү керек, бирок жакшы көргөндө дагы өтө эле чектен чыгып кетпеш керек да. Эмне үчүн? Себеби баягы уйга окшоп эле жалап жуктай бере турган болсо, анча не кылат, Аллага да ишенбей, тапшыргысы келбей калгандай болот да.
Андай эмес, баланы жакшы көрөлүк, мээрим менен кылалык, тарбиялайлык, бирок ошону менен биргеликте бала бизди ушунчалык деңгээлде жакшы көрөлүк, Аллахтын өкүмүнөн, шарияттан тосуп калбаш керек. Баланын себебинен бакыл болуп калбаш керек, сараң болуп калбаш керек. Баланын себебинен коркок болуп калбаш керек. Туура, бала бир аз балалуу болуп калганыңда балдарың үчүн жашагандай эле болуп каласың. Бирок бизди шарияттын иштеринен балдарыбыз тосуп калбай турган болуш керек. Ошол үчүн балаңызды жакшы көрүңүз, бирок мешитке келгенде балаңызды үйгө коюп туруңуз. Кандай коюп туруңуз? Ки баланын жанынан чыга албай мешитте эмес, үйдө намаз окуп калбаңыз деген мааниде. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи жанында олтурат эле бир адам, фажа ибнулаху, баласы келди. Факаббалаху, баласын өп, ва ажласаху ала фахидихи, оң санына отургузду. Важаат бинтун лаху, анан кызы келип калды. Аны жерге алдына отургузуп койду. Факала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, ала савайта байнахума, ортосуна тең мамиле кылбайсыңбы сен dedi. Бул хадистен билсе болот, баласыны, кызыны өпсө болот экен. Мындай бир туура эмес түшүнүк бар, баласын кызын өпсө болбойт, тем более ата-энесинин алдында депчи. Ал деген мээрим көрүш керек, сизди ата деп чоңоюш керек. Сизге эркелей алыш керек да. Ошол үчүн сиз аны өппөйсүз, апасы өпкүлөй бергенден кийин сизди укпайт, апасын угуп жүрө берет да, ошол үчүн жаш бала билиш керек, бул адам да мени жакшы көрөт дегенди түшүнө алыш керек да. Экинчиден, кыз менен баланы тең караш керек. Ал баласыны бутуна отургузуп, кызды жерге отургузуп койгону пайгамбар тең кылбайсыңбы деп кичине капа болгонун билдирди да. Бала артык, бала жакшы, анан кыз деген ал биздики эмес, баары бирөөдүкү да кетет дебеңиз. Пайгамбар кызды тарбиялап, өстүрүп, не кылган, диндар кылып тарбиялаган адамдарга жаннатты вада кылды го. 3 кыз тарбияласа, 2 кыз тарбияласа, макул бирди тарбияласа дагы ошол инсан жаннатка барат dedi. Баланы тарбияласа жаннатка барат, ушундай деп айткан эмес да. Биз айтып алганбыз, бала деген бул кочкор депчи. Кудайым бешигиңе кочкор берсин депчи. Анан ал кочкор бир аз чоңоюп, бардык жерди сүскүлөп тополоң кылып жүрө берет. Анан биз артында жүрө беребиз, оңдой албайчы. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, Аллах Таала берекени кызга койгон. Ошол үчүн кыздарды аял затыны төмөндөбөйлүк. Ал бирөөдүкү болгондугу үчүн сизге аманат. Ал аманатты бергенге чейин жакшы карашыңыз керек. Ал аманат бирөөдүн колуна түшүп, аны эркелеткенге чейин сиз аны ошонун ордуна эркелетип өстүрүп турушуңуз керек. Ошол үчүн кыздардын кадырын төмөн кетирбейлик. Балки алар менен бирдей кылалык, балки урматтуу бир туугандар, кыздарга көбүрөөк жакшы мамиле кылалы. Эмне үчүн? Кыз мамиленин жообун күтөт. Бала күтпөйт. Кызы менен уулу менен баласы барлар, уулу жана кызы барлар билет. Бала бир аз чоңойгондон кийин игрушкасы менен кетип калат, сени карабайт. Кыз ар бир эшиктен кирген сайын сага эркелеп күтүп турат. Ошол үчүн кыз ошонун жообун күтөт. Бала жообун деле күтпөйт, ал кете берет. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, кыздар менен балдарыбызды тең карайлык. Балки кызга көбүрөөк көңүл талап кылат. Сөп апасы талап кылгандай аял заты көңүл талап кыла берет. Аял затынын жашоодо ушундай бир ою бар да, өзүнөн чоң бирөөгө ишенип, таянып, ошого эркелеп сурап жашагысы келет да. Ошону жоготкондон кийин анан эч кимге болуп калса эркек болуп калат. Ошол үчүн мыгат аял затынын табияты ушундай, бирөөдөн суранып, бирөөгө эркелеп, бирөөгө таянып жашаш керек эле. Качан күйөөсү жок, көбүрөөк жашап кала турган болсо, өзү маселелери менен алек болуп калгандан кийин эркектер жаман көрүп калат. Керек эмес эле мактап турбайбы депчи. Андан кийин урматтуу бир туугандар, бала тарбиялаганда балдарга кичине эркиндик бериш керек, өзүнүн оюн айта алыш керек да. Биз эмне кылабыз? Биринчи бала төрөлгөндө эми тили чыгып сүйлөйүн деп басайын дегенде экинчи келип калганда чүш деп атат дейбиз. Азыр бурчекте тетири карап ойноп жүрүп кетет өмүрүчү. Анан эми экинчиси кичине туруп басып калганда экөө бириге ойной турган мезгил келгенде үчүнчүсү келип калганда чүш алай уктап атат деп дагы токтотуп коебуз. Ошондо эмне кылат? Биринчи, экинчиси бардыгы сүйлөп өтүп кетет. Игрушкалардын бардыгы пластмасса. Такылдабайт да, тарактабайт. Чоң тарак туруп ойносо болбойбу? Анан ушинтип эң акыргысы келгенден кийин ал бар жок тополоң кылат. Буларды чоңдорун да урат. Үйдү да тополоң кылат, ага чүш деген болбойт. Жок таркасындачы. Анан эмне кылат? Берки чоңдору ошону менен ушундай калыптанып калат, таяк жегенге дагы макул, сүйлөй албайт, оюн адамдарга жеткизе албай турган деңгээлде эмне кылат? Өтүп калат. Анан сында карасаңыз ичинен эң тетиги эле кичинеси көрүнөт. Айтып, ушу балам менен калам дейсиз. Сеп аны чоңоюп жаткан убакытта сиз толук эркиндик бергенсиз, биринчилерге берген эмессиз да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, балдарыбыздын толук эркиндик берип, бизге сөз айта ала турган деңгээлде, эркелей ала турган деңгээлде болуш керек да.
Пайгамбар алейхиссалату вассалам ушунчалык Хасан Хусайн радиаллаху жакшы көрөт эле. Бир жолу пайгамбар салам минбарда баян кылып жатканда ал экөө басып келе жаткан балдар. Жаңы басып келе жаткан балдарды көргөндө пайгамбар салам токтогула деди. Экөө келе жаткандан чыдабай кеттим деп экөөнү кучактап көтөргө менен алып кетип калды. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, балдарыбыздын тарбиясыны биз динге ылайыктуу, шариатка ылайыктуу кылып карашыбыз керек. Бүгүн баланын тарбиясыны көпчүлүк инсан карабай койду. Телефонго тапшырып койду, телефондун ар жагынан мультик жасаган эки адам тарбиялап атат да. Ошо телефондун ою, ошол телефондо көргөн мультфильм менен анын ою пикир ошол болду. Бир аз чоңоюп калгандан кийин играга өтөт, ошону менен сизди тааныбайт. Бул сосед болсо керек деп коет. Кесесиди күтөт, телефону үчүн эле күтөт да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, балдарыбыздын тарбиясыны атага, апага буруп тарбиялашыбыз керек. Бала ата эне мен айтканын кылышым керек. Булар мен үчүн кымбат дегенди түшүнүш керек да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, балдарыбызды өзүбүзгө жакын кылып тарбиялап, анын тарбиясына бейкапар болуп койбайлык. Анан тарбия болгон учурда урматтуу бир туугандар, атасы төрөпкө урушат, апасы төрөпкө жалынат, андай болбойт. Ошонун сөнүн эмне кылат? Атасыны жаман көрөт дагы, апасыга гана качып кете берет. Тескерисинче атасы баласыга жакшы көрүп, жакшы мамиле кылып, апасы анча мынча тарбиялап турса, бала экөөнү бирдей жакшы көрүп тарбияланат. Себеби атасыны жаман көрүп калган бала бир аз чоңойгондон кийин атасын укпайт, атасын укпаган бала апасын так укпайт. Ошол үчүн атанын кадыр баркын апалар коюп бериш керек. Бул атаң болот депчи. Атаңдан сурашыбыз керек, ар бир нерсеге атага буруп бериш керек. Ошондой эле аталар баласын эркелетип, бул ата энесинин алдында эркелетсе эч нерсе эмес. Шариатта ошондой. Пайгамбар алейхиссалату вассалам алдына бир адам келип калды эле, пайгамбар салам балдын неберелерин өөп эме кылды эле. Силер эмне, эркектер, балдарыңарды өөсүңөр деди. Ооба, эмне болуптур деди. Менде 10 балам бар, бирөөсүн дагы өпкөн эмесмин деди. Аллах жүрөгүңдөн рахматты алып таштаса, мээримди алып тастаса, мен эмне кылайын деди. Ошол үчүн балдарын эркелетпеген, алыс тургунуң, балаңды карабагының, алына балаңды деп катыңды урушкан койду, сен балаң эмес, анда күлгөн оп турганбы? Бул соседтин баласыбы? Андай болбойт урматтуу. Ошол үчүн өзүбүздүн балдарыбызды өзүбүз баладай кылып тарбиялап, анын келечекте ошол үчүн жашайбыз. Чындап ошол чоңойгондон кийин тапкан, тарынган, бүт кылган ишиңиздин баары ошол үчүн болот. Картайып, жүзүңүзгө тырыш түшүп баратасыз, максатыңыз ошол бала го. Ошол баланы кичинесинде жакшы тарбиялап койсок, кийин биз картайганда бизге пайдасы тиет эле го. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, биз өзүнүн өмүрүбүздү берип жаткан кички ымыркай балдарыбыздын жашынан баштап тарбиялап, аларга мээрим кылыш бул шариаттын талабы. Тарбияны карабай да таштаган болбойт, анан тарбиясын эркелеп отуруп чыгарып жиберген да болбойт да. Себеби кээ бир адамды билесиздер го. Адам баласын жакшы көргөндүктөн көбүнчө соседи менен урушуп кетет да. Баласын ушундай жакшы көрөт, бир караса баласы ыйлап аткан, жүгүрүп барат. Не болду? Соседтин баласы урду. Соседке чуркап кетет. Экөө урушуп бүткөчө караса экөө кайта ойноп отурган болот да балдар. Балдарды жакшы көргөндүктөн аны менен урушпаш керек. Ал балдар ойноп кетти, макул эч нерсе эмес деп, ага дагы мындай кичине көңүл буруп коюш керек. Баланын көз жашы жерге түшсө же жыгылып калса эч нерсе эмес, бышат, баатыр болот. Аллах таала баарыбызга ушундай балдарыбыздын мээрим менен, ырайым менен тарбияланганга мүмкүнчүлүк берсин.